Наш коллега, депутат Атазов, с высокой трибуны заявил, да, о моральной стороне. И очень серьезные, как бы, обвинения в ваш адрес были озвучены. Скажите, пожалуйста, вот мы до сегодняшнего дня не услышали вашей официальной позиции по данному вопросу, ни пресс-конференции. Как вы относитесь к моральной стороне данного вопроса и вообще, почему вообще такой вопрос стал с трибуны Жогорку Кенеш? Рахмат Гүлі Ахматқұловна. Башқы прокурордың отчетынан дағы бұл білдіру сізге маанилүүрөөк окшойт. Буга мен терең жооп берем. Эмне себептен бұл көтөрүлгөн сиздердин кесиптешиңиздер. Парламенттен көтөрдү маселени. Ошол боюнча чек арадан чыгып кетти. Биз жоопту тактай алганыбыз жок. Эгер чыкпаганда биз тактайт элек. Ошол жерде билдирүү жасап атат. Прокуратура тарабынан 900 канча адамды мыйзамсыз жоопко тартты, 300 адам акталды деп атат. Бул фактыларды кайдан алган биз такташыбыз керек, көп билдирүүлөр негизинде. Эмне себептен өзүнү карата куунтуктоону мен тараптан болгондугун түшүндүргөн жок. Ал биздин ал боюнча прокурордун, прокуратуранын тиешеси жок, сот аркылуу чечилип атат, билесиздер. Аны саясатчы катары сиз да жакшы билесиз. Кандайдыр бир заказ аткаруу максатында каралап кетти окшойт. Менин фамилиям аталган менен маанисин такта тыңдап уксаңыз, маанисинде башка нерселер сүйлөп жатат да. Ошондуктан мен бул боюнча прокуратуранын и менин өзүмдүн жеке ишмердигимде өмүр баянын изилдесеңиз болот. Менин ишим ачык, айкын. Эч качан мен өз жакындарыма кылмыш козголсо да тарткан эмесмин. Буга күбө, мына биздин укук коргоо органында отурат. Биздин өлкө башчысынын талабы бул. Ал кишинин өзүнүн туугандарына, Камчыбек Кыдыршаевдин менин туугандарыма карата козголгон иштерге бир да кийлигиши жок, билесиз. Мыйзам алдында жооп берип жатат. Бүгүнкү күндө президенттин сөзүн уккансыз, эч ким кол тийгиз. Бардык адам мыйзам алдында жооп бериш керек. Ошондуктан, эгер кандайдыр мен тууралуу шек жараткан окуя болсо, ачык айтып суроо берсеңиз, мен бардыгына ачык айкын жооп берем. Рахмат. Ну, если честно, я не услышала ответа в части того, что о моральной стороне данного вопроса, потому что очень много резонансных дел вообще связано с фамилией Матраимов, да, и вас как бы туда смешали. И вот меня это и волновало. Я хотела услышать более другой ответ, но, к сожалению, я его не получила. Я надеюсь, что вы по нему дадите. Сиз кыжалат болбоңуз, моралдык жактан мен жооп берүүгө берүүгө даярмын. Вы, пожалуйста, не говорите кыжала болбоюм буде. Так, знаете, неправильно выражаетесь немножко. Сурооңузга жооп берип атам. Эгер туура эмес, ну, его не комментируйте, деген сөз, да. Вот скажите, пожалуйста, в вашем отчете одни только цифры. Я хотела бы услышать более конкретные примеры. Более конкретные примеры на примере, почему на сегодняшний день очень много форм задержания таких, да, с применением группы захвата и так далее. Насколько это законно и обосновано? И почему это все время транслируется в средствах массовой информации? Кылмыштер боюнча захват тактабайсаңыз сурооңузду мен түшүнүп алайын. Группы захваты применяются при задержании подозреваемых. Вот недавний случай, вы, наверное, знаете, по хулиганству этот вопрос тоже был, да, тоже задержали с группой захвата. И других вопросов очень много. Бул боюнча конкретный факты боюнча тиешелүү органдар жооп берет. Мен сиздин сурооңузга карата жалпы жооп берейин. Кылмышкерди кармоо убагында өзүңүз билесиз, 20 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар прокуратурада. Көзөмөл кылып отургансыз, райондун прокурорда болгонсуз. Кылмышкерди бүгүнкү талап боюнча ал каршылык көрсөтсө, эгерде кызматкердин өмүрүнө коркунуч келтирсе, аны барып пешнесинен сылап, суранып алып келмек беле. Ошондуктан укук органдары мыйзам чегинде иш алып барып атат. Бизге түшкөн арыздар боюнча биз мына жогоруда докладында көрсөттүм, кимдир бирөөсүнө укук бузуулар боюнча болсо чара колдондук. Кимдир бирөөлөр эгер кылмыш кызмат абалынан кыянаттык менен аша чыгып кетсе, кылмыш козголуп, тергөө сотко жетип, алды тергелип атат. Мен баяндамамда толук маалымат бердим сизге.
Тоже не удовлетворена ответом. Вопрос стоял совершенно по-другому. Почему применяется сила, да, неадекватная группа в отношении, если бы это задержание членов УПГ было, или каких-либо тяжких преступлений, но если по хулиганству применяются группы захватов, и мне не нужен ответ представителей МВД, мне нужен ответ именно надзирающего прокурора. Мен толықтап қояйын ба, анда сұрауым сізге. Что Оор, вами өзгөчө предпринято? оор кылмыштар боюнча туура айтасыз. Анча оор эмес, хулиганство боюнча, бейбаштык боюнча иштер боюнча да кармоого барганда каршылык көрсөтсө эмне кылыш керек? Конституцияда өзүңүз билген адам укугу, эркиндик менен милдет, жоопкерчилик бирдей жүрөт да. Эгерде мыйзам бузуу болсо, кылмыш курам болсо, буну тергөөчү баа берет, а кармоочу орган кармап келип камсыз кылып бериш керек. Эгерде кармоо учунда каршылык көрсөтпөсө, бүгүн прокуратурада андай факты жок, укук органдары басагал эле бирөөнү сабаган. Кочкор Атада бир окуя болду, ал боюнча ички иштер министри чара колдонду, бирок ага чейинки себеп биринчи күн чакырууга барганда ал жаран каршылык көрсөткөн үчүн экинчи күнү спецназ барып кармап атат. Ошол убакта анын баласы келип каршылык көрсөтүп атат. Ашыкча кеткен үчүн жазасын алды. А мыйзамды да биз эки тарабын бирдей карашыбыз керек да. У меня вопрос был задан с тем направлением, что делают органы прокуратуры по пресечению превышения власти со стороны правоохранительных органов. Хорошо, я тоже не получила ответ. Вот смотрите, в последнее время с каждым годом набирает обороты практика изъятия у коррупционеров имущества, да, незаконно нажитого. Насколько это законно? Мен сизге надзорный орган катары кылмыш козголгон фактылар боюнча, кылмыш боюнча өндүрүлгөн, аныкталган зыяндардын баардыгын сизге тизмектеп айтып бердим. Ал эми коррупциялык иштер боюнча же жөн алынган, спонсордук кылгандар боюнча ар бир органда бизге арызда түшкөндө, бизде каттоодо турбайт, билесиз. Мына тиешелүү органдар өздөрү отура сурасаңыз болот, ар биринен. Канча маалымат кандай экен өздөрүндө бар. Ну, вы генеральный прокурор, и надзор за исполнениями правоохранительных органов осуществляете вы. И меня интересует именно вопрос надзора, поэтому я и спрашиваю, насколько это законно. И у меня вопрос, почему органы прокуратуры ни разу не обратились в суд по вопросу именно обращения имущества в доход государства? До приговора суда. Почему он изымается в период именно следствия? И вы осуществляете надзор за следствием. Вы сейчас вот пытаетесь говорить, что никто не обратился с жалобами, только вы реагируете на жалобы, а факт имеет место. Надзор как за следствие. Гүл Ахматкуловна, мен сизге 40 мүнөттөн ашык баяндама бердим. Вы мне цифры сказали, а я конкретно вопрос. Вы, пожалуйста, давайте тоже не перебивайте, и не надо подчеркивать, знаю, не знаю, да. Вы просто отвечайте конкретно на вопрос. Эми жооп бергенди укпайсыз ба? Мен сиз менен айтышканы келгем жок, уксаңыз, эми угуп отургандар деле көп болуп турат. А эгер мүлктөрүн өткөрүп бергендердин бардыгы өз каалоосу менен прокуратурага арыз түшкөн жок. Прокуратура арыз түссө карайт, көзөмөл иретинде, мыйзам бузуу болсо карайт. Эгерде арыз түспөсө, жарандар өзү өткөрүп атса, өзүң инициативаң барып кантип карайсың? Сиз бул боюнча 20 жыл иштегенсиз. Эми микрофондон пайдаланып суроо берсеңиз окшошо берет. Вы уже об этом мне несколько раз подчеркнули, какой у меня опыт. Не надо заострять на это внимание. Отчет сейчас ваш. Еще у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, какие приоритеты у органов прокуратуры на сегодня в части именно соблюдения законности в стране? Кайталап коесузбу, биринчи сөзүңүздү. Приоритеты органов прокуратуры у нас основные. Вы мне 3 основных приоритета органов прокуратуры в части соблюдения законности. Скажите, пожалуйста. Где у нас больше всего нарушаются законы, в какой области? Именно основные приоритеты органов прокуратуры по надзору за соблюдением законности. Прокуратурада эң негизги бөлүп караган приоритет жок. Өзүңүз билесиз, Конституция боюнча бардык мыйзамдардын так бирдей аткарышын көзөмөл кылат. Бирок бүгүн мамлекетте, коомдо бул өзгөчө жер мыйзамдарына көп басым жасалып, биз надзор көзөмөл иретин жүргүзүп атабыз. Андан кийин шаар курулуш, архитектура боюнча, үчүнчүсү мына үй бүлөлүк зомбулук, жаш балдарды кордоо, жаш балдарга карата и жаш балдар качып жасаган кылмыштар боюнча бул көпчүлүк болуп атат. А негизгинен биз приоритеттеп бөлүп,
бир кылмышты алдыга, экинчисин көңүл жадымда калтырбайбыз. Бардык мыйзам бузуучулук боюнча чогуу аракеттенебиз. Ал эми көп жасалган мыйзам бузуучулар боюнча жогоруда мисал келтирдим. И еще у меня вопрос в части насилия, да? Сами знаете, резонансное дело Асель Нагайбаевой. Многократно, неоднократно, многократно обращалась в правоохранительные органы по защите своих прав. Кто привлечен к уголовной ответственности по данному делу? И есть ли решение судов по конкретным должностным лицам? Ногойбаева боюнча бүгүнкү күндө кылмышы тергелип бүтүп, соттун кароосуна кеткен, соттон өкүм чыгарылды. Бул 26 январь 24 жылы козголгон айыптары менен күнөөлүү деп табылып, 20 жылга эркинен ажыратылды кылмыш кылган адам. Өзүңүз билесиз фамилия атын. Ал эми тиешелүү кызматкерлер бул боюнча милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыктары үчүн Сокулуу районунун прокурору Бекташевго жана Сокулуу районунун прокурорунун жардамчысы Жакыпбаевага сөгүш, Чүй облусунун прокуратурасынын бөлүм прокурору Шыгаевге тартиптик жаза жарыяланган. Ал эми тиешелүү ички иштер министрлигинин кызматкерлерине булар дагы чара колдонуп жазага тартышты кызматкерлерди. Бул баягы кылмышты создуктуруп, мурда бир нече жолу жасаган кылмыштарына баа бербей койгондугу үчүн. По какой статье они привлечены к уголовной ответственности, если привлечены? И можно озвучить мне конкретные фамилии должностных лиц? Кылмышкерди статьясын толук койчу мага. Так, 139 берененин 1-бөлүмү боюнча эстебестикке карата бул өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулук. Не, в отношении супруга Эстевесова мне не надо. Мне именно по должностным лицам правоохранительных органов. В отношении судьи, который не принимал мер, в отношении прокуроров, в отношении сотрудников органов внутренних дел. Так. Именно мне по должностным лицам. Судьяны Сокулуу районунда өзүңүзгө маалым кызматтан алынды. Фамилиясы ким эле? Кызматтан алынды. Прокуратура кызматкерлери боюнча мен жогоруда айттым. Ал эми ички иштер министрлиги боюнча кимдер жазага тартылды айтып коюңузчу. Маалымат берсеңиз. Саламатсыздар, Гүл Акматкулова. Ички иштер министрлигинин тарабынан иликтөө жүргүзүлүп, Сокулук району боюнча Чүй областынын башчысынын орун басары дисциплиналык тартипке жазага тартылган. Сокулук районунун биринчи кызматкерлери дисциплиналык тартипке жазага тартылды. Уважаемый генеральный прокурор, вы видите, они только привлечены к дисциплинарной ответственности, а там было минимум халатность. Тяжкие последствия возникли. Гүл Акматкуловна, мен жасаган ишти сизге айтып атам. Сиз бул жерде отуруп алып кылмыш курам бар экенин кайдан билесиз? Божомол деп айткан токтосоңуз, мен сизге болгон иштерди айттым. Соттолуучунун жаза алганын айтып бердим. Прокуратура, милиция, сот кызматкерлери эмне жазаланын айтып берип атам. Кылмыштын курамы болсо минимум шалак кылып деп биз иш козгоп чара колдоно албайбыз да. То есть, оказывается, жертвы насилия домашнего могут обращаться 100 раз в милицию, и никто за это не понесет ответственность, а потом тяжкие последствия. Вот недавно убили женщину, матери 3 детей, тоже бывший муж убил. Неоднократно тоже обращалась в органы милиции, и меры не принимаются. Это же халатность. И вы будете говорить о том, что только дисциплинарная ответственность. Это у нас борьба с насилием. Вы вот сами, как генеральный прокурор, вы удовлетворены своей работой? Мен өзүм ишиме канаттандырган үчүн бардык кылган иштерди сизге маалыматты бердим. Маалымат жөнүндө вопрос не стоит. Вопрос стоит, удовлетворены ли вы своей работой. Вы полностью свои рычаги, те полномочия, которые определены Конституцией, конституционным законом, воспользовались. И еще у вас информация о том, что вы в отношении детей-сирот, вы даете в отчете, приняли меры соответствующие, то есть в ряде регионов дали им земельные участки. А что, дети-сирот, получив земельные участки, могут построить себе дома? У них что, материальная сторона такая? Они могут себе это позволить? Прокуратура кызматкерлеринин милдети, билесиз, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берүү. Ошол эч кандай жардам жок жетим балдарга жер чектеп берүү. Бул бир бүгүнкү күндө колдон келген ырычак.
үй алып бере атабыз, анын опекундары бар. Келечекте балким мамлекет салып берет, өзү чоңойот, ер жетет, анын өзүнө тиешелүү жери болгону жакшы да. Ошондуктан бул жакшы ниетте көрүлгөн мыйзам чегиндеги аракеттер. И у меня еще вопрос. В отношении скольких лиц привлечены к уголовной ответственности за незаконное задержание? У вас там есть данные о том, что суд по 2 случаям признал незаконность задержания. В отношении некоторых лиц вынесены должностных лиц оправдательные приговоры, но они были задержаны. За незаконное задержание сколько уголовных дел было возбуждено? Азыр мен сизге статистиканы айтып берем, кийинки сурооңузду бере бериң. Акты өкүмдөр боюнча. Так. Мыйзамдуу күчүнө кирген 197 адамга карата кабыл алынган актоо өкүмдөр боюнча 143 кылмышчы төмөндөгү укук коргоо органдары тарабынан тергөө аракеттерин жүргүзүлгөн. Бул 69 кылмыш 81 адамга карата Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы 33 кылмыш 54 адамга, ал эми Фимпол бул жоюлуп кеткен 3 кылмышына карата 5 адамга, прокуратура 38 кылмыш боюнча 56 адамга карата. Көрсөтүлгөн мезгил ичинде кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбай, тергөөнүн жыйынтыгы менен аяктаган кылмыштерди кылдаттык менен окубай, ошондой эле мамлекеттик айыптоону сотто сапатсыз колдоп, мыйзамсыз жоопко тартууга жол беришкен 46 кызматкер тартиптүү жоопкерчиликке тартылышкан. Мыйзамсыз кылмыш жаза жоопкерчиликке тартуу боюнча кылмыш иштер козголгон эмес. Анткени кылмыш жаза кодексинин 359-беренесине ылайык кылмыш жасады деп билип туруп тергөөчү же прокурор чыгарган мыйзамсыз айыптоону далилдөө мүмкүн болбогон. Мына жогоруда мен статистикада келтирилгендей, актоо өкүмдөрүндөгүнү өзүңүздөргө маалым соттор тарабынан чыгарылган. Бул эгерде билип туруп тергөөчү атайлап мыйзамсыз кылмыш козгосо, билип туруп прокурор айыпты бекитсе же сот билип туруп мыйзамсыз чечим чыгарса кылмыш козголот. Бүгүнкү күндө андай факты бизде жок. Иштер акталып атат, бирок ар кандай жагдайлар менен. Гуля Ахматулловна, Да? у вас Время, уже да? время. Сейчас Заканчивайте, пожалуйста. Последний вопрос. Я хотела бы все-таки узнать по поводу дел, которые возбуждены в отношении депутатов. Здесь просто указаны, да, цифры. 4 в отношении депутатов Джогорку Кенеш, 1 дело в отношении членов Кабинета министров, 11 в отношении судей и в отношении Нацбанка. Я бы хотела получить полностью список по этим делам и спросить, какие результаты по этим делам, по депутатам. 4 дела. Какие в отношении кого? Жогорку кеңештин депутаттарына карата 4 кылмышы козголгон. Бул 3 кылмыш соттун кароосуна жиберилип, 1 кылмыш кыскартылган. Бул тактап айтсак, Абиев Жаныбек мурдагы депутат тараптардын жарашканына байланыштуу кыскартылган. Бакиров Өмүрбек Мырзараимович депутат мурунку сотко жиберилген. Жамгырчиев Эмиль Эрикович депутат сотко жиберилген. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич сотко жиберилген. Өзүңүздөргө маалым, соттун өкүмү чыкты. Ал эми толук айта берейин же сизге списокду берейин? Айта бергиле. 23-жылы сотторго карата козголгон кылмыш иштери. Бул 23-жылы сотторго 11 кылмышчы козголгон. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 4 иш соттун кароосуна жиберилген, 3 иш өндүрүштө токтотулган, 2 иш бириктирилген, 1 иш тергелүүдө. Алардын ичинен мына Лейлек райондук сотунун судьясы Жапаровго карата 2 кылмыш козготулган. Бул өзүңүз билесиз, тартип комиссиясына жиберип иммунитеттен ажырасуу боюнча маселелери каралууда. Ош шаардык сотунун судьясы Малдыбаевго карата дагы соттор кеңешине сунуш берилген, анын иммунитетинен ажыратуу боюнча кылмышы тергелип атат. Тоң райондук сотунун 2 судьясы Карымбековго карата дагы 2 кылмышы козголгон. Бул Каракөл шаардык сотунун кароосунда. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Кенжебаев 1-май райондук сотунун кароосунда бүгүнкү күндө. Бишкек шаардык сотунун соту Ильязова Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун кароосунда. Сверлов райондук сотунун соту Адимов бул сот тарабынан 1-май райондук сот тарабынан 2 миллион сом айыппул салынган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун мурдагы соту Абдыкалыков Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун кароосунда.
Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрайымы Калиева ооруп жаткандыгына байланыштуу кылмыш токтотулган. И последний вопрос. Наш коллега, депутат Масалиев, тоже с трибуны выступал в части нашего же коллеги, лидера фракции Бютун Кыргызстан в отношении Мадумарова. И он говорил о том, что судьи не применили статью 359 в отношении того, что когда не применяется наказание, то зала суда сразу изменяет меру пресечения. Почему за неправосудное решение не привлечено ни к ответственности и не возбуждено уголовное дело в отношении судьи? Насколько это все-таки обоснованно и законно? И хотелось бы, когда вопросы поднимают депутаты, получать сразу письменные какие-то ответы, но, к сожалению, у нас возникает вопрос, потому что мы никогда не получаем от органов прокуратуры письменных ответов. Почему? Кайсыш боюнча? Ну, я вот последний озвучила же, Масалиев с трибуны заявлял. Масалиев боюнча жана башка иштер боюнча ар бир депутаттын кайрылуусу бизде өзгөчө көзөмөлдө. Бардыгына мына урматтуу депутаттар өздөрү отурат, тиешелүү мыйзам убагында жоопту берип атабыз. Ал эми Адакан Кимсанбаевич боюнча сот өкүм чыгарды, өкүм күчүндө бүгүн, күчүнө кирген өкүм боюнча биз эч кандай мыйзам колдоно албайбыз. Эгерде мыйзамсыз аракеттер, мыйзамсыз четим болсо, апелляциялык тартиптен, надзорный тартиптен өзү жогорку инстанцияга кайрылса болот. Эгерде мыйзам бузук атталса, анда прокуратурага кайрылса, биз аны текшерип, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алабыз. Абсамат Исхак Абсаматовичтың мен билдирүүсүн уктум, ал боюнча дагы. Но вы письменных ответов не даете. Я говорю об этом. Не давали. Запрос келген жок, келсе беребиз. И сколько вопросов, когда с трибуны озвучивается, это озвучивается публично и обращается к вам, вы должны, соответственно, сразу реагировать. Вы не должны ждать, когда вам только именно принесут письменное обращение. И поэтому у нас очень много вопросов, когда вы говорите о том, что четко исполняется законодательство. Я считаю, что я не получила ни на один ответ нормального, ни на один вопрос нормального ответа. Я не буду скрывать, я не удовлетворена вашим отчетом. Спасибо большое.